Assalamu алейкум мекендештер. Барыңыздарга кутман таң. Көпчүлүк мекендештерибиз айтат да, таксиде тапкан акча берекеси жок дешипчи. Бирок берекени арендада жүргөндөр, вукупта жүргөндөр, конечно, иштейсиң, вукуп, ал жагын вукупка бересиң, бул жагын кредит. Андай мындай кылып турсаң эле аренда квартплат келип калат. Жеп ичишиң, конечно, акча топтош бир аз кыйын болот. Ошол учурлар менин башымдан Кудайга шүгүр, вукуптан чыгардым машинамды. Берекесин эми дамын татып атамын. Кимде вукупта жүргөн мекендештер болсо, баары алдыда, Кудай буйруса, сиздер дагы вукупту чыгаргандан кийин иштегениңиздер өзүңүздөргө калат. Машинаңыздар өзүңүздөрдүкү иштеп, баягы көп айтат го, өзүңдүн машинаң болсо дебейсиң деп. Саат күндө 6-да туруп жумушка чыгып атам. Пока күн мындай бир жамгырлуу, погода начар болгондуктан стройкага чыкпай атабыз. Ошол мекендештер. Сабыр кылсаңыздар, сабырдын сары алтын дейт го. Алтын аз калды. Көпчүлүк мекендештер вукуп 3 ай калды, 4 ай калды, 5 ай калды деп продажага чыгарган рекламаларды көрүп, ой блин, аз эле каптырга төлөп алса болот го деп ичиң ачышат да. Вукупту төлөп жүргөн адамдар билет төлкө. Ушул 6 ай калды, 7 ай калды, 3 ай калды деп ошону срочно өткүзөм дегендер. Эми анын проблемасын биз билбейбиз да, может ата энеси ооруп калгандар, какой-то бир ситуация, мындайча айтканда замкнутый круг, реестр-пестрге түшүп калгандар. Ошол мекендештер, баарыңыздарга чын ден соолук каалайм. Таксиде жүргөндөр этият болуңуздар, тынч болуңуздар. Самый главный.